Жогорку сот Музафар Исаковдун ишин карап, аны кайрадан карап чыгууну биринчи инстанцияга Сузак райондук сотуна 3-июлда жөнөттү. Сузак райондук соту 15-июлдагы сот отурумунда Исаковду үй камагына чыгаруу боюнча анын жактоочусунун өтүнүчүн канааттандырган. Бул маалыматты Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы ырастады. Жергиликтүү укук коргоочу Музафар Исаковго каршы арызданган Анарбай Орозов соттун чечимине макул эместигин билдирүүдө. Бишкек шаарында Honda Step вагон унаасы Турузбеков жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде оңдоо иштерине байланыштуу казылган чуңкурга түшүп кетти. Жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдиргендей, окуя бүгүн болжол менен саат таңкы 5 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда, айдоочу унааны башкара албай калган, жабыркагандар жок. Кыргызстанда бир сутка ичинде 2 адам сууга чөктү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сокулук районунун Күнтүү айылындагы Быстроток каналына 62 жаштагы аял киши чөгүп кеткен. Мындан тышкары Жумгал районунун Арал айылындагы Көкөмөрен дарыясына 55 жаштагы эркек чөккөн. Бирок анын сөөгү табыла элек. Эки тараптуу бардык карым-катнаш маселелери боюнча биз бирдиктүү бир пикирге жана эки жактуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн күч-аракеттерди консолидациялоо керектигин жакшы түшүндүк. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанга расмий сапары менен келген Корея Республикасынын премьер-министри Ли Нак Йон менен болгон эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында билдирди. Премьер-министр белгилегендей, өз ара товар алмашууну көбөйтүү маселеси сүйлөшүүлөрдүн башкы темаларынын бири болду. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз-Корей ишкерлеринин биргелешкен демилгелерин жеке өзү колдоого аларындагы баса белгиледи. 2010 жылдан 2018 жылга чейин ата мекендик экономикага 68 миллион АКШ доллары түз Корей инвестициялары келгендигин кошумчалады. Жалал Абадта жолдо бара жаткан унааны токтотуп, айдоочунун телефонун жана акчасын тоногондор кармалды. Ал өз арызында Жалал Абад шаарынан бейтааныш 20-25 жаштар чамасындагы балдар эч бир себепсиз көк түстөгү Матис үлгүсүндөгү унаасын токтотушкан. Айдоочуну рулдан түшүрүп, эс үчүн жоготкончо уруп тээп, кол телефонун жана 4000 сом акчасын алып, окуя болгон жерден из жашырган. Ыкча мүлүктөө иштеринин натыйжасында шектүүлөр кармалды. Алар Чүй облусунун жана Ташкөмүш шаарынын тургундары болуп чыгышты. Аларды кармоо убагында далил буюмдар алынып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Учурда шектүүлөрдүн үстүнөн тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.